Программанын өнөктөшү Нургелди Курулуш компаниясы. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, урматтуу интернет колдонуучулар, окурмандар. Эфирде көрөнгө руханий агартуу көрсөтүүсү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз китеп тууралуу, китеп окуу тууралуу көрсөтүүнү алып чыкканбыз. Бүгүн болсо ошол теманы улайбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, публицист Зинакан Пасаңыжге. Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Эжеке, бүгүн сиз менен ушул маңдай тескей отуруп алып, адабият тууралуу, китеп тууралуу, сиздин чыгармачылык тууралуу кенен баарлашалы деп турабыз да. Анан сизди эстегенде эле, сиздин атыңызды укканда эле жайлоо, айыл, тоолор келет. Анан сиздин ар бир текстиңизде, интернет желелеринде жазган ой пикирлериңизде дагы ушул ар бир саптарыңыз, ар бир сөздөрүңүз айыл жыттанып турат да. Анан мен ушул сиздин чыгармачылыгыңыз ушул айылдын табиятынан, айыл элинин баягы көөнө мурастары менен жүрүш башталган го деп ойлойм. Чындыгында ушундай баягы ар бир адамдын жашоосунун башаты бул балалык болот экен да. Балалыкта кандай чөйрөдө чоңойдо, кандай үй бүлөдө, кандай бир тарбиялык булактардан сугарылды, мына ошого жараша болот экен. Анан мен дагы айтам да, мына акын болуп төрөлөт дейт. Туаса шыкта болуш керек. Анан ошол эле мезгилде мен ошо чыгармачылыкка мындай байланып калышыма, чыгармачылыкка үйрөнүп сепкен бул биздин айылдын табияты деп ойлойм да. Мен өзүм мындай эстеп көрсөм, бала кезимде көп деле ойнопмун. Ошо сууларды карап, гүлдөрдү аралап, тоолорду тиктеп, ошентип мындай өзүм теңдүү ойноп жүргөн балдардан мындай бөлүнүп, обочолонуп, анан жалгыз аны менен эч ким менен бөлүшө албай, ошол сезимдеримдичи, ошо табиятка суктанган, баягы таң калган, ушундай бир арбалган сезимдеримди эч ким менен бөлүшө албаганым эсимде да. Кичинекей кезимден эле ошо бир 8-9 жаштагылардан баштап. Анан ошол жалгыздык, эч ким менен бөлүшө албаган сезимдер ошол мени колума калем кармашка эме болду окшойт, түрткү болду окшойт. Анан китепти көп окугам. Эми биздин айыл өтө тоолуу айыл болуп, анан телевизордо тарткан эмес. Мен окуун мектепти бүткүчү телевизор эмне экенин көргөн эмеспиз. Бир жакка да чыккан эмесмин, эми ал мезгилде транспортта кыйын, ата энебиз ошо бир тоонун ичиндеги топудай болгон айылда эле ошо менен дүйнөм, ошо менен чектелген да. Бирок ошого карабастан азыр балалыгымды эстесем, ушунчалык бай, аябай жан дүйнөм бай түшөт да. Себеби табият, баягы айыл жериндеги элдин баягы нарк насили, ошол мезгилдеги баягы бизге берген тарбия, адамдардын баягы куйма кулак, ошо үйдөн киши үзүлбөй эле, атам өзү өтө мындай адамдар менен сүйлөшкөн жакшы көрчү, аксакалдар үзүлчү эмес. Анан ошолор чай үстүндө отуруп алышып эле ушунчалык кызык баягы аңгеме дүкөн курушчу да. Анан чоң элерим келишчү, чоң элерим келип жүнүн иригиче баягы пактасын тутканча отуруп алышып эле эбирешип, 4 саат 5 саат сүйлөшчү, бир аш пышкыча. Ошол сөздөрдүн баардыгы мен бир мындай сөзгө болгон кызыгуумду ойготту окшойт да. Анан баягы өз дагы мындай табият берген мындай шык деген баягы угуп алып элестөөлөрүм аябай ойгончу да, өзүнчө элестетип, байкылардын аңгемелеринен, ошолордун айткан баяндарынан өзүнчө бир башка дүйнөлөрдү элестетип, анан ушундай бир элестөөм көбүрөөк өнүктү. Рахмат, ошо менин дагы балалыгым эсиме түштү. Негизи бул чыгармачылыкка түрткү берген ошол табият менен кошо, андагы сени тегеретип жүргөн адамдар, сени таасирлеген адамдар болуп анан. Эжеке, бүгүн ушул биз эми бул көрсөтүүнү көбүнчө ушул руханий агартууга багыттап, жаштарды китепке үндөйлү деп ушул көрсөтүүнү негиздедик. Анан китепти көп окучумун деп атасыз да, ошол тоолуу айылга күндүн жарымы күнүндө тоонун көлөкөсү түшүп турган, бат эле таң атып кеч кирип турган айылда кандай сизди китепкана арбады, кайсы китепкана сиздин көрөгөңүздү, жан дүйнөңүздү толтурду деп сурагым келип турат эжеке.
Мен негедир ушу мектепке өтө эрте барып, 5 жашыман барып, атам ээрчип мугалим эле да. Анан ошо кат сабатым эрте мындай башталганда, анан ошо мен 3-4 класстан баштап эле ошо китептерди баш көтөрбөй окуган эмесмин. 4 класста эсимде, Степан Свейгтин «Бейтаныш айылга каты» деген повести бар, роман повести бар го. Ошону орус тили сабагында партанасына салып алып окуп аткан багайым кармап алганда, саңа эрте бул китепти окуш. Анда баягындай балдар темасы чоңдор деп эле ажыратпай эле колго тийген китепти окуй берген экенбиз да. Анан айылдык китепкана бар эле. Айылдык китепкана менен анда пошточу бага ат минип алып куржунуна гезит журналдарды, Ала тоо журналдарын, бакы Кыргызстан аялдар деген журналдар бар эле. Ала тоого болсо жаңы жазылган чыгармалар, жакшы чыгармалар чыгып турчу. Ошолорду эң эле күткөнүм китепкананын оозу качан ачылат экен эшиги. Анан пошточунун караны каерден көрүнөт экен деп аябай күтчүмүн да. Анан атам мугалим болгон үчүн көп журналдарга, гезиттерге жазылып, гезиттерге чыгармалар чыкчу. Анан ошолорду аябай басагалы окучумун. Ошол мезгилде көп эле котормолор бар экен. Мисалы, Женек Эрхард Дразиевдин кыргызча китебин окуганда, ошо мектепте окуп жүргөндө эле төмөнкү класстарда Лев Толстойдун «Согуш жана тынчтыгынын» кыргызчасы бар эле, аны окугам. Анна Каренинаны окугам. Мен Лев Толстойдун «Балалык деген чыгармалары эсимде, ушундай окугандарым. Андан башка Карл Маркстын өмүр баяндары кыргызча, Бозторгой деген Күнтекиндин кыргызча которулган чыгармалары эсимде. Ал эми Жолборс терисин кийген баатырды ар бир үй бүлө тим эле кичинесинен чоңуна чейин жаттап окучу эле да, ошондой китептердичи. Анан бакы өзүбүздүн эпостор, аларды эпосторду өзүбүз эле окубастан биздин бакы чоң энелерибизге, жашуулуу адамдарга окуп берет элек. Мен абам бар эле, атам менен бир тууган үйү жакын. Ошолдан үйүбүз жакын эле да, мындай биз эки үйдө эле чоңойгонбуз. Алардын темир печкасы бар эле үйдүн ортосундан аябай жакшы көрүп, кышында барганыбызда бакы эпостор терезесинде туруп окуп берет элек. Сөзсүз түрдө балдар милдеттүү түрдө окуп беришчү да. Анан ошон үчүн ошо китептерди мен анан 8 класста окуп атканымда атам «Обон» деген Чыңгыз Айтматовдун китебин мен 8 класста жакшы мындай өтө жакшы балалар менен бүтсөң, мен сага белек берем деди да. Танда деди, же китеппи, же кул саатпы деп саат чыккан. Мен китеп дедим. Анан ошо Чыңгыз Айтматовдун «Обон» деген алгачкы китебин белек кылганда, мен түнү бою окуп чыккан. Билем, түнкү саат 3-тө бакы анда чырак менен отуруп окучубуз, свет да жок болчу. Анан чыракты жандырып коюп, үстүнө окуу китептеримди коюп коет элем да, анан астына отуруп тиги көркөм чыгарманы окучумун да. Анан түнкү саат 2-3-тө апамдар көрүп калып, чырактын күйүп турганын кирет эле, кирип атканда шак үстүнө бакы окуу китебимди коюп койчумун да. Ушинтип жүрүп окуганбыз. Анан ошо көркөм сөзгө жакындатып, бакы сөз байлыктын жаралышына, чыгарма жазууга аябай кызыктырган нерсе да ошо китеп, бир чети китеп болду да. Жеке жанагы «Бейтаныш айылдын каты» тууралуу айтып калдыңыз. Аны дагы котормо котормосун окуганбыз. Абдан мыкты которгон. Анан мен дагы ошо «Аял сыры» деген китебиңизди окуп атып, ошол китеп эсиме, ошол чыгарма эсиме келди да. Анан сиздин ошол аял заты тууралуу жазган чыгармаларыңыз көп. Анан публицистикалык макалаларыңызда дагы, эфирдеги маектериңизде дагы аял заты тууралуу абдан бир мындай берилип сүйлөп бересиз, чыгармаларыңызда берилип айтасыз да. Муну сиз аял болгонуңуз үчүнбү, же сиз аял затын башка көз карашта, коомдук көз карашта алып карайсызбы? Эмне үчүн ушул аял затына көбүрөөк басым жасаш чыгармасыздар? Мен аял темасында жазам деп өзүмө максат эле койбоптум да. Анан кийин бирок бакы Флобердин «Мадам Бавари» деген бир китеби бар эмеспи, романы. Анан ошол китепти окуп атып, анда ошол бир эме, ошол мезгилде, ошол доордогу жөнөкөй үйдө отурган аялдын, бирок ошол үйдө отурса дагы анын сезиминин тереңдиги, бакы өтө сезгичтиги, ошол күйөөсүнүн да, башкалардын да бакы чыныгы сүйүүнү талап кылат да, күтөт да. Үй бүлө турмушка чыкканда да үй бүлөдөн ошол сезимди күтөт. Бирок бакы өзү каалаган сезимди таппайт, өзү каалаган мамилени таппайт. Анан аябай көп азап чегип, ошол сүйүүнү издеп жүрүп, көп адамдарга курмандык болот. Мына ошол китебин окуп атып, анан кийин бир жеринде аялдын бакы
кылык жорогун баягы себеби кылык жорогунун ошондой бир ишке барышынан башкача чечмелептир да. Анан мен өзүмчө ичимден протест болду. Жок, мындай болбойт да, мындай болуш керек эмес да деп анан ошонун таасири менен аял сыры деген аңгемени жазгам да. Аял сыры деп. Эжеке эме ушул алыстабай туруп суроо берип калайын. Ушул аял сыры деген аңгемеңизди окуп мен абдан таасирлендим. Анан аял заты үчүн мен башында окуп атканда ушул аял заты үчүн негизги эле керек болгон бул турмуш ортогу, бир карылуу колдор менен саамайын сылай турган эркектин бар экендиги, бул аял затынын бакыты катары түшүнүп баштагам да. Анан чыгарманын аягында мен ушуну түшүндүм. Аял үчүн эң чоң бакыт бул эне болуу экендиги. Анын жүрөгүнүн астындагы бүткөн жүрөк үчүн андан нары жашоосун улап кете турган күчү бар экендигин сездим да. Айтыңызчы, бир аял заты сиздин көз карашыңызда ошол эне болуу үчүн гана жаралдыбы же анын сүйүүсү башка жашоодагы маанилүүбү? Эң маанилүү жашоосу сиздин чыгармачылыгыңыздагы көз караш менен, өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен алып караганда аял заты үчүн эң керектүү нерсе эмне? Бул аял заты үчүн, мисалы аял затынын табияты, табигый табияты жараткан бул энелик касиет экен да. Бул энелик болуш үчүн мээримдүү болуш керек, сүйүүсүн бере билиш керек бирөөгө. Эне өзүндөгү баягы көкүрөгүндө топтолгон сүйүүнү бирөөгө бермейинче, аял эне гана эмес, аял заты ал аябай бактысыз болот да. Ошо сүйүүнү берип туруш керек. Алгандан да көбүрөөк бергиси келет да, өзүнүн сүйүүсүнчү. Бул сүйүү бир гана өзүнүн өмүрлүк жарына же түгөйүнө эмес, балага дагы бөлүнөт. Балага, өзүнүн түгөйүнө, ошондой эле бир туугандарына, ата энесине эмне үчүн кыз күйүмдүү деп коет. Бул себеби көкүрөгүндө сүйүү көп да, сүйүү толуп тура. Ошону бербесе ал өзүн бактысыз сезет. Кыйнайт ошо сезимдер, берилбей калган баягы ошол бөлүштүрүлбөй калган сезимдер кыйнайт. Мына ошол экөө тең эле бир эле жалаң эле бала эмес, ошол өзүнүн баягы түгөйүнө, өзүнүн бир туугандарына, өзүнүн ата энесине, анан кийин өзүнүн баласына. Ал эми бала деген бул боор эти менен тең да. Ал кичинекей төрөлгөндөн баштап, түйүлдүктөн баштап төрөлгөндө, баягы кыз элет болуп төрөлгөндө энелик касиет өтө чыгып кетет да. Себеби ошол баланын оорутпай, аман эсен чоңойтуп алсам экен, бутуна тургузсам экен деп коргоо сезими, энелик коргоо сезими өтө күчтүү болот да. Мен өзүмдөн улам ошентип ойлойм. Анан кийин мына ошондуктан сен бүт дитиңди, бүт сезимиңи, бүт баягы өзүңүн эмгегиңди арнаган адам кымбат да. Өтө кымбат сезилет да алчы. Өмүр бою эне үчүн баласың да. Өмүр бою энелик баягы тынчсыздануу, санаркоо, балага байланган баардык сезимдер балаң канча жашка чыкса деле эч убакта эне деген эме болбойт экен да, бөлүнбөйт экен. Азыркы ушул аял сыры деген китебиңизде жанагы жан бала деген аңгеме, анан көпүрө, акшоола, ушу кайсы аңгемелерде тең, баарында тең ушул аял затынын образы абдан терең ачылганы көрүнүп турат да. Ушул аялдын мээрими, данакерлиги, жашоонун бучугун улап тургандыгычы. Анан аял затынын ушундай бир образын ачуу үчүн жазуучу дагы аял болуш керекпи же жон терisi менен сезиш керекпи? Анан айтайын дегеним эжеке, кыздар поэзиясы, кыздар чыгармачылыгы деп атап жүрөбүз эми, мындай расмий эмес болсо дагы. Кыздардын чыгармачылыктагы орду бүгүн кандай болуп атат сиздин көз карашыңызда? Прозада биздин кыздар, жалпы калемгерлер кандай эмгектенип атат? Анан ушул түйшүгү бүтпөгөн, мээримге балкып турган, ошо дүйнөнү кармап турган аял затынын образын ачуу үчүн дагы биз ушул жазуучу карындаштарыбыздын, келечек муундардын, кыздардын өсүп келүүсүнө мындай ишенимиңиз барбы? Эми чындыгында кыздар поэзиясы деп биздин өзүбүздүн эле кыргыз адабиятты айталы, дүйнөлүк адабият. Мына 60-жылдардан баштап, 50-60 жылдардан баштап мындай түптөлө баштабады. Анан кыргыз прозасы деле ошондой. Тең баягы биздин 50-60 жылдары баягы Айым Айтбаева деген алгачкы баягы
прозачы кыргыз жазуучусу ошо Айым Айтбаева болгон да. Анан Зура Сооронбаева андан кийин Зура Сооронбаеванын романдары ушул кезге чейин эле аябай суроо талап көп го. Анан Меңди Мамасайырова деген эжебиз проза жазып жүрөт. Андан кийинки мына Топчугул Шайдуллаеванын аңгемелери азыр аябай жакшы чыгып атат. Ушундай жазып жүргөн биздин кыргыз баягы прозачы аялдар бир топ эле болуп атат. Эми бул тематикасы башка да. Эми алар мүмкүн эркектер көбүрөөк баягы глобалдык баягы жалпы адамзаттык ушундай темаларга, идеяларга көбүрөөк кайрылышар. Эми алар эркектер бийигирээк ойлойт дегендей. Бирок аялдардын тематикасы мындай өзгөчөлөнүп турат экен да. Эми аялдар көбүрөөк баягы сентиментализм, сырчылдык, баягы сезимталдык, анан кийин өзү үй бүлө, баягы дүйнөгө аялдын көзү менен карайт экен да. Баары биз канчалык тең укуктуу бололу десек деле, аялдар менен эркектердин табияты эки башкача дүйнөгө эки башкача мамиле жасайт, турмушка, дүйнөгө башкача бир аз өзгөчөлөнүп карайт. Ошонун баары ошо чыгармаларда чагылдырылат да. Эми жазуучу деген турмуштан алат дегендей, жазуучу мисалы аял жазуучу деле асмандан алып жазбайт, баардыгы турмуштан өзүнүн башынан өткөн, өзү көргөн, же болбосо өзү уккан, же өзүнүн айлана чөйрөсүндө тагдырлар, ошодон бир теманы өзүнүн мындай ага өзгөчө мындай таасир калтырган теманы алып, же болбосо бир окуяны алып туруп, анан ошонун тегерегинде чыгарма жазат эмеспи. Анан бизде ошол бирок чыгарма проза жазуунун түйшүгү өтө оор да. Өзүмдөн улам билем. Аял кишинин андан бетер, бала чакалы болсо андан бетер, үй тиричилиги дегендей. Мен ошол балдарым кичинерээк кезинде мен эртең менен гана 5те турчумун да. 5те туруп, анан кийин ошол мезгилде уйкудан канча калсам дагы мен өзүм милдеттүү сезчүмүн. Себеби башка убактым болбойт, иштейт элек, иштен келип жаш балдарың бар. Анан 5те туруп алып, көзүмдү ачып, муздак сууга жууп, ачуу кофе ичип алып жазчумун да. 1-2 саат эле убактым болот эле. Ошентип бирок бир топ чыгармалар жазып койгон экенмин. Анан мына ошондой кыйынчылыктар, ошондой кол байлаган тирилик, бала багуу, анан биздин баягы аялга болгон мамиле үйдөчү. Жазып отура албайсың да, баарын таштап, кайын журт деген болот, тууган урук деген болот, дос жар деген болот. Ошондой мамилелерден өзүңдү убакыттап, чыгармачылыкка убакыт бөлүп анан жазат да. Анан убакыт болсо деле прозанын түйшүгү оор, ага аябай мындай чыдамдуулук керек. Бир чыгарманы аңгеме бир аз тезирээк жазылат. Анан мындай көлөмдүүрөөк чыгарма жазыш үчүн өтө көп убакыт табат. Ортодо пауза болуп калса, уланбай калышы мүмкүн. Таасирин жоготуп жибересиң. Таасирин жоготуп жиберет, баягы ыргактан чыгып кетесиң, күйдөн чыгып кетесиң, кайрылышың кыйын болот. Ошон үчүн мен ойлоп атам, мына акындарыбыз көп, бирок проза жазган кыздарыбыздын, аялдардын аз болуп атышы мына ушул себепте деп ойлойм да. Бирок буга тарбиялаш керек да. Мисалы прозада аялдарга көбүрөөк, биздин эмеде прозада аялдарга көбүрөөк мындай көңүл буруп, же болбосо ошого мындай бир аз шарт түзүп дегендей өзгөчөрөөк эркектерге караганда бир аз көбүрөөк көңүл буруу керек да. Анан эми аялдардын прозасыз жалпы биздин адабиятты мындай элестетип, бүтүн катары элестетүү мүмкүн эмес, толуктап турат деп ойлойм. Рахмат эжеке, анан азыр мен сизден мындай жашоо образыңызды көрүп суктанам да. Өзүңүз бир көкүрөгүңүз каалаган, жан дүйнөңүз каалаган ишти жасайсыз. Өзүңүзгө керек болгон баягы турмуштун рахатын алып аткан, бир жакшы доорду сүрүп аткан эне катары дагы кабылдайбыз да. Анан мен ушул суроону бергим келип атат да. Биз балдарды ушабыз да, китеп оку эле дейбиз. Бактылуу болом десең китеп оку, өнүгөм десең эле китеп оку дейбиз. Анан жаштарыбыз жанагы мотивациялык, публицистикалык жанрдагы китептерди кууп кетти да. Ошол тез байып кетсем экен деп. Анан сиздин ушул жашоо образыңызды көрүп суктанып, адамзатка бир өтө чоң нерселердин, өтө эле бир бийик, баягы кадимки биздин көрпенделер тилеп аткан тилектердин кереги жок. Ага бир жан дүйнөнүн рахаты керек экен деп ойлоп калам да. Айтсаңыз, ушул жазуучулуктун
калемгерликтин артынан биздин аял заты кыздарыбыз бакыт табабы? Мындай толук өзүн бактылуу сезип ушул бактылуулукка жетеби деп сурагым келип турат сизге. Эми чындыгында мен башкасын айта албайм, бирок менин өмүрүмдө, эми жашап өткөн өмүрүмдө бардык жакшы нерсе чыгармачылыкка байланыштуу болду да. Менде бардык ошонун арты менен мындай жазуунун өзү деле жагымдуу процесс да. Кээде кыйналасың, толгоносуң, бирок ошондой бир жаңы дүйнө жаратасың да, көркөм дүйнө. Жаңы, бунун өзүнчө ырахаты бар да. Жаңы дүйнө жаратып, ошону бир өзүнчө эле баягы каармандар менен аралашып, аларга өзүң ошо каармандарды жаратып, же болбосо ошол каармандар менен жашап, ушундай бир өзүнчө ырахаты бар. Жазуунун өзү бир ырахат да. Азаптуу ырахат дегендей. Анан кийин жазып бүткөндөн кийин дагы аябай ырахат аласың, бир нерсе жаратып, көркөм дүйнө жаңы нерсе жаратып койдуң. Анан окурмандар окуп, өзүнүн ушунчалык ага таасирленип, анан ошол боюнча пикирлерин билдирип, анан ошол боюнча ошол күтүп чыгармаларыңы сурап, ушинсе бул дагы өзүнчө бир эме да, стимул да. Ошо эмгегиң акталган деп ойлойм да. Болбосо өзүң билесиң, бизде мындай жазуучулук, мындай материалдык байлык алып келбейт. Өзүң кайра өзүң жаныңан баардык нерсе ошо китебиң деле акталбай калат, чыгарган китебиң өзүң каражатыңачы. Эми бир гана моралдык жактан ушундай кайтарымы болот. Анан ошого жазуучулар мына азыркы биздин заманда ошо моралдык жактан гана мындай канаттанып, кичине каниет алып дегендей, ошол эле кайтарымы болуп калды. Окурмандардын баягы окурмандар эгерде жактырып, ошону колдоп, сени күтүп, ушундай чыгармаларың баягы суроо талапка ээ болуп атса, ошонун өзү бакыт да. Анан бир эле материалдык байлык менен адам бактылуу боло албайт деп ойлойм. Бактылуу боло албайт. Ушул сөздү аябай жакшы айттыңыз. Анан ушул көп китеп окуп, чыгармачылыкка кызыгып калганыңыз балдарды тарбиялоого мындай көмөк болдубу, пайдасы тиги? Өтө көмөк болду. Себеби мен өзү кичинекей кезимде эле өзүм жомокторду окуп, бир эсимде да, бул көрсө Грин деген баягы жазуучунун жомоктору экен да, мен эсимде сырты мукабасы айрылып калган, анан бирок ак чардактардын, ак куулардын учканда ошондой бир жомок. Ошол эч эсигөнүмөн кетпейт да, ошол жомокту кайра окугам, анан сыйкурду бир дүйнөдө жүрөсүң да элестеп. Анан балдарым кичинекей кезинен эле жомокторду айтып берип, анан алар аябай күтөт эле, аябай менен талап кылышат эле. Өзүм кайра бардык жомок китептерди окуп чыккам, анда интернет жок. Сатып аламбы, китепканадан аламбы, бүт дүйнөлүк баягы жомоктордун баарын окуп чыккам да, кайраданчы, чтобы күнүгө аларга жомок айтып бериш үчүн. Анан ошол жомок аларга көбүрөөк таасир калтырды, алардын элестөөлөрүнө, турмушту кетип эле жомоктун көзү менен карашчу да. Анан мен аны колдоп, ансайын баланын көзү менен карап, баланын сөзү менен сүйлөп дегендей ошентип анан үйдө бардык баягы классикалык чыгармалар турчу, кийин окуй баштаганда, мисалы адабияттан, орус тили адабиятынан, кыргыз тили адабиятынан үйгө тапшырма берсем, мына чыгарманы окуп кел. Мен дароо таап берчүмүн. Же болбосо бир суроого жооп бериш үчүн ошо адабияттан дароо ошол жерин көрсөтүп айтып берчүмүн да. Ошон үчүн китептер баягы алардын кол алдында, көз алдында болуп, бир баалуулук болуп, ошентип мен китеп окуган учурларым көп эле, ал мезгилде китеп окуп отурганымды көрүп, ошентип анан ошол демек китеп деген бул баалуулук, баалуу дүйнө турбайбы деп. Анан да бир кызык, мен Доктор Живаго деген китеп бар эле да. Ала билесиң, ал мезгилде баягы 90-жылдардан кийин чыгып колдон колго тиіп, уйпаланып, ушаланып аябай окулган да. Ошонун ичине акча салып койчумун. Отурумда күнүмдүк акчаларды ошонун ичине салып койчумун да. Анан ошо кичинекей балам ошол акча салынган китепке кызыгып жүрүп, апам эмне үчүн бул китепке салат деп Доктор Живагонун окуп чыгыптыр да, кичинекей эле кезинде бир 2-3 класста. Кийин анан өзүнүн бир интервьюсунда айтып атпайбы, ошол Доктор Живагону окуп, анан кийин чоң китептерге аралашып кеткем депчи. Эчеке, жанагы мен сиздин аңгемелериңизди окуп атып, кээ бир жерде жашырдым да. Анан сиз дагы мындай ыйлап алып жазасызбы, же жазып атканда кийин окуп, анан кийин өзүңүзгө таасир аласызбы? Мен байкында өтө бир мындай кайгылуу же ушунчалык бир жерде ыйлайм. Мен өзүм ошо байкы каармандар менен аралашып кетем да. Анан баягы эргүү деген болот го, илхам деген. Ошондой билбейм, силерде башкаларда кандай болот, анан мага ошо илхам келгенде,
бул ушул эмеге кирип кетчүмүн трансқа. Трансқа кадимкидей эле төбөңөн куюлуп, муну Сүйүнбай Эралиев жакшы жазган ошонучу мен ошол сезимдерди башыман өткөрчүмүн да. Тим эле төбөңөн бакы аппак эме болгондой болуп куюлуп түшүп эле өзүнөн өзү сюжеттер келип, өзүнөн өзү каармандар сүйлөп, басып эле өзүң оюңа, мурда оюңа келбеген сюжеттер пайда болуп эле жазылып сөз суудай агып кетчү да. Анан кийин ошондой учурда трансқа түшчүмүн. Анан эми бара-бара ал токтолот экенсиң, ал андай сезимдерди башкарып эметип калдым го. Анан чындыгында мен бир эме деген бар, билерик деген аңгемем бар. Билерик деген ошондо энеси өтүп кеткенде көз өтөрүнүн астында өзүнүн илгерттен бери колунан түшүрбөй жүргөн билеригин берет го. Анан апам ооруп атканда, анан мен оорубаса, апам өтө чыдамдуу адам эле. Мен барып көргөнү барсам, барып бир жумача жанында жүрсөм, ооруганын билгизбей, жакшымын, барды, жакшы балам, эч жерим ооруган жок, барып тирилең кыла бер деп жөнөткөндө, анан баягы билеригин, бирок билерик сен жалгыз кызсың, эми мен көзүм өткөндө келесиң, жеметкен билесиңди, мына билерикти салып ал деп ошентсе. Мен сүйүнүп эле алып алыпмын да. Себеби аябай колуна сонун жарашы илгерки билерик эле да, анан сүйүнүп эле алып анан келип бир күндөн кийин эле апам өтүп кетти да. Анан ошондо аябай жаман болгомда мен эмне үчүн ошондой билерикти алып алдым? Мүмкүн ал билерик өмүр бою колунан түшүрбөй эме кылып жүргөн билерик, мүмкүн ан сайын мындай алсыраттуу экен депчи. Анан ошондо билерикти алганда аңгеме жаза баштадым да. Апам көзөт электи. Аңгеме жазып, ошо апам көз өткөндө күнү таңданан ыйлап отуруп жазыпмын да. Концовкасына чейин жазып коюпмун. Анан кийин анан негедир көзүмөн жаш куюлуп таңда саат 5-те туруп жазчумун да, кышында анан лампаны жандырып алып кичинекей эмеде. Өзүмчө эле көзүм жашым куюла берди да. Негедир анан кийин жазып бүтүп, анан эртеси ишке жөнөрдөн апамдын кабар келип калганда, ошондой жүрөк сезеби, ошондо отуруп ыйлап отуруп жазган эсимде да. Апам кабар келе элек, бирок мен ошо концовкасына чейин жазып, көз өткөнүн бакы эмелерин жазып туруп ыйлап атам да, ошунчалык. Ошондой көп учурда ыйлап туруп жазам. Эжеке, анан жанагы Кадыркул Даутов, белгилүү сынчы адабиятчы Кадыркул Даутов мынтет да, бир китепти мага алып келишти. Окусам дейт, баары жакшынакай көрүнүп турат дейт да. Сюжеттин курулушу, ойдун берилиши, баш аягы бар, айтайын деген ою бар, анан тили да укмуш дейт да, тим эле жана самурай кылыч шилтегендей жазган дейт да, чебер укмуш. Эч бир өйүн таппайсың, бирок таасир ала албай койдум дейт да. Мындай бир сезимме таасир этпей койду дейт да. Кээ бир чыгармалар бар дейт, мындай чуркок тил менен жазылганы менен сенин бир көөдөнүңө бир сезимдер аралык өтүп турат дейт. Мына ушул нерсе жанагы биз айтып жүрбөйбүзбү? 1% талант, анан 99% эмгек депчи. Адамда сөзсүз талант болсо, сезим болсо, анан кийин ошол чыгарма жан дүйнөнү аралайт болсо керек дейм да. Сизде кандай ой ушул? Же сиз турмуштук тажрыйбаңызды китепке айлантасызбы, же сезимдериңизди кошкондо ошол чыгарма көркүнө чыгабы? Бакы турмуштан алынат да эми сюжеттерчи. Бир нерсе окуя таасир этет го, сен деле өзүң жазып жүрөсүң. Бир нерсе таасир этип, бир окуя жүрөгүңө илинип калат да. Аны унутулбай жүрө берет. Мен дароо эле жазып отурбайм, аны ошентсе эле отура калып жаза калбайм да. Анан жүрө берет, бакы көп эле окуяларга эме болосуң да, күбө болосуң, дуушар болосуң дегендей. Алардын баары эле эсиңде сакталып калбайт, бир нече күндөн кийин унутулат же бир убакыттан кийин. Баягы калып калат да. Анан калып калып эле эч көңүлүңдөн чыкпай жүрө берет, ошону жазыш керек эле деп жүрө бересиң. Бирок дароо эле ошо анан баягы улам толукталып, башка бир деталдар менен, дагы бир башка окуялар менен бирок ошого байланыштуу бир ошого анан кийин толукталып отуруп, баягы бир күнү дагы бир нерсе ошого жазууга түрткү болот да, бир окуя. Менде көбүнчө ушундай процесс. Анан баягындай сюжеттер 10-15 жылдап жашай берет. Мен ага карыз сыяктуу сезе берем да. Аябай карыз болуп, карыз сыяктуу сезип, карыздар сыяктуу сезип, ошону жазып коюшум керек эле, же андан кутула албайм, же жазылган убакыт таппай жүрө берет ошентипчи. Жакында кызыктуу болду, ошондой бир 15 жылдан бери жүргөн бир сюжетти ошонун каарманын издеп жүрдүм да. Мага бир тренер бала айтып берди эле да, анан ошол окуяны айтып берип, бир анан Арзуу дарагы деген. Анын жаш кезинде бир сүйүүсүнө өтө мындай трагедиялуу сүйүүсүнө байланыштуу экен да. Анан
ошол парктан деп койсо мен Токтогул парк экен деп баягы даракты издеп жүрө бердим. Даракты 10 жылдан кийин таптым. Бирок бакын айтып берген баланын аты жөнүн немесин эсимен чыгарып коюптум да, таппай эле жүрө бердим. Анан кийин ошол кана 2004-жылдары айтып берсе, быйыл таптым да ошол баланы. Ошону акыры издеп таап Бишкекте жашайт экен. Анан телефонунда таптым, телефон аркылуу сүйлөштүм. Мен бакынын арзу дарагын жазыш үчүн бакынын баланын дагы бир жолу жугуп сүйлөшүм керек болуп атат да. Кийин мүмкүн ал окуясы кандай болду, же башкача өңүттөн карайбы, ошол жетпей атты да. Ошондон бери издеп жүрүп быйыл таптым. Бирок таап анан бирок ал үй бүлөлүү болуп туруп айтып берейин деди. Бирок мындай өтө көңүл сүнбөгөнүнөн жүрөгүнүн жарасын кайра эметип алайын деп баягы сюжеттен кечтим. Бирок дагы эле турат да, мүмкүн дагы бир күнү жол ачылып, карыз болуп кетпей турат. Анан бул сен айткандай баягы эне үчүн эме болбойт, таасир этпейт. Себеби ал баягы жасап жазылгандар болсо керек да. Жүрөгүнүн аркылуу акылга салып, жүрөгүнүн аркылуу өткөрүш керек да. Жүрөгүңдө ошо тынбай жүрө берсе, баягы езип сен жүрө берсе, ал демек ал жакшы чыгарма чыгат деп ойлойм да. Дагы бир мындай коомдогу бир көрүнүшкө кеп нугун буркум келип атат да. Биз азыр мына кайсыл жакты карабайлы, бир коздуктар бар да. Анан биз таң калган нерселер жаралып кетет. Кече мамлекеттик тил боюнча жыйында бир жигит айтып атат, ошол бир чоң долбоорду баштаган жигит экен. Жакында бизде дейт, акылдуу телевизор, акылдуу чайнек, акылдуу холодильник, үй буюмдары чыгат, сени менен кадимки сүйлөшөт депчи. Сүйлөсөң, ошол сенин буйругуңду аткарат. Сен аны жанагындай болуп баскылап отурбайсың депчи. Ошондой доор келатат. Бир мезгилде нол смартфондор деле биз үчүн кыял болчу, жомок болчу дейт да. А бир мезгилде самолет дагы жомок болчу. Дагы бир мезгилде телевизор, жөнөкөй зым менен туташтырылган телефон бизге жомок болчу да. Анан ошолорду ойлоп келе жатсак, ал ошол бүгүнкү цивилизация, бүгүнкү техника, илимий техникалык прогресс ошол жомоктордон пайда болгонбу деп ойлойм да. Анан ушул чыгармачылык бир эле эме проза, поэзия дебейин, сүрөт, көркөм сүрөт, музыка, хореография, скульптура сыяктуу чыгармачылык бул цивилизациянын жаралышына алып келеби? Биз балдарыбызды мындай чыгармачылыкка үндөй беришибиз керекпи деген ой туулуп атат да. Бул бардыгы кыял, баягы азыркы биздеги өзү жашоонун өнүгүшү, баягы турмушта технология болобу, цивилизация болобу, бардыгы кыялдан жаралат да. Ал эми кыял көркөм өнөрсүз кыял болушу кыйын да. Көркөм өнөр кичи бала кезден баягы музыка болобу, көркөм сүрөт болобу, көркөм чыгарма болобу, бир нерсе жаратмандыкка балдарды мындай тарбияласа, ошол баягы элестөөсү, кыялы аябай учкул болот да. Анан ошодон жаралат. Анан кийин мен жакында бирок ошол сен айтып атпайсыңбы, роботтор бардык адамдын ролун аткарып калат деп. Жакында эле бир фильм көрдүм да, баягы дүйнөлүк фильм экен, баягы классикалык фильм экен, америкалык, аты эсиме чыгып калды. Бирок баягы чоң цивилизацияда адамдардын жалгыздыгы, жан дүйнө жалгыздыгы күчөйт экен да. Себеби баарыбыз иш менен эле алек болуп, ал тургай муну айтып атпайбы, мына батышта, Европада жөн эле өзүңүн тааныштарыңа, кесиптешиң болобу, коллегаң болобу, же туугандарың болобу, же досторуң болобу, жөн эле телефон чалып, кандайсың, эмне кылып атасың, андай мындай сурай албайт экенсиң. Биринчи WhatsApp'тан жазуу убактың болобу, канчада звонить менен сүйлөшө аласың, канчада чалайын деп уруксат алып анан кийин чалышат. Жөн эле бастырып барып үйүнө барып, же жүр кеттик тияк-бияка деген эме жоголот экен да. Анан ошон үчүн ошончо жан дүйнөнүн жалгыздыгы. Анан ошол фильмде ошондой абдан бир өзү мындай белгилүү бир окумуштуу өзү ошондой эме ойлоп табат, адам менен сүйлөшүүчү. Келет кнопканы басса, кадимкидей аял киши, ал киши жалгыз жашайт да, аялдын үйүнө чыгып, жагымдуу аябай сүйлөй билет, бардык темада, ал роботтук техникада сүйлөй билет, аны менен кадимкидей маек кыла билет да, анан ошо менен сүйлөшүү өзүнүн баягы эме. Бирок жүрүп баягы ошо робот аялды үнүнөн сүйүп калат, өзүн көрбөйт, ал только кнопка радио эме аркылуу аябай сүйүп калат да. Анан
баягы робот акыры сезим пайда болот. Ал жөн эле мурда өзүнүн эмесин милдетин эле аткарып жүргөн, анан акыры сезим болот, анда да сезим пайда болот да. Бирок бар техника деген техника, акыры анан кийин баягы техниканы кыйратуу менен бүтөт да. Анан бул нерсе дагы бир жагынан жакшы болгон менен, экинчи жагынан адам биз жандуубуз, биздин сезимдерибиз бар, биздин жүрөгүбүз бар, биздин өзүбүздүн ошондой бир жандуу талаптарыбыз бар, ошонун баарын ордун баса албайт деп ойлойм да. Анан бирок кыял сөзсүз түрдө, кыял сөзсүз болуш керек. Мен азыр мынау бизнестин улуу дүйнөсү деген бир китепти редакторлоп атам, мен которулган экен. Ошондо баягы Деу деген фирманын немеси Ким Чужунбу ушундай деген. Ошол айтат да, бизнесте да биринчи кыял болуш керек дейт. Кыял болмоюнча эч качан чоң бизнести жасай албайсың дейт. Жана Эйнштейн кыял ойго караганда 10 эсе күчтүүрөөк. Ошодо. Айтайын дегеним азыр кыял менен ушул дүйнө жаралды да, жана жыртыңчар мамыт менен телефондор, өрөгөч мамыт, бүгүн интернет теле, жанагы учуучу килемдер, самолет болуп ушул кыялдан жаралды да. Анан ушул биздин жаштарды кыялын, бай кыялын кантип сактап калышыбыз керек деген бүгүн көйгөйлөр бар да. Ошол барган сайын мынау жалаң эле материалдык акча бай болуш керек, же болбосо карьера жасаш керек деп эле бир эле ошого эле багыттап койгон, бул балдарды бактысыз кылат да. Канчалык бай болсоң деле материалдык жактан, канчалык карьера жасасаң деле жан дүйнөң бай болсо, баары бир баягы бир нерсе жетишпейт экен да. Мисалы байлар бар азыр, мисалы экөөбүз билгенден эле акчасы көп, бирок аларга жан дүйнөсүнө бир нерсе жетпейт да. Жөн эле атактанты сатып алгысы келишет. Өзүн бир башка жактан дагы чыгаргысы келишет. Анан кийин бирок атактанты сатып алган атактан аларга ырахат алып келбейт. Аны өзүң жаратсаң, ошол атактан өз эмгегиң менен жесең, ошол гана ырахат алып келет дегендей. Анан ошон үчүн эң биринчи жан дүйнөнүн байлыгына көбүрөөк эме кылбыз. Жан дүйнө байлыгы деген мен деле өзү баягы көркөм дүйнөдө, көркө чыгармачылыкта өмүрүм өткөргөн менен жан дүйнө байлыгы экенин жакында эле түшүндүм да. Көрсө жан дүйнө байлыгы деген экөөбүз бир ыр жазып алсак байып кетебизби, ырахаттанып, каниет алып, ошонун өзү эле байлык да. Сен бир жакшы чыгарма жазсаң, анан сен элдерге аябай ал жакшы таасир этсе, ошодон ырахат алса, сен жараткан чыгармадан окуп, ошонун өзү байлык да. Ошонун өзү байлык. Бир кичинекей үйүң бар экен деле билинбейт, же болбосо бир акчаң теге миллиондогон акчаң жогуң деле билинбейт. Ошол жан дүйнө байлыгы анан же табигатка бир суктана билсең, өзүңчө ошодон ырахат ала билсең, кичинекей нерседен каниет алыш деле бул адамдын баягы жан дүйнө байлыгы да. Анан эгерде ошол каниетчилик, ошол баягы жүрөгүң бай болбосо, мындай жашоонун өзү бул ушунчалык керемет да. Ошодон бир бакыт таба албасаң, ал байлыктан деле таба албайсың деп ойлойм. Жанагы жогоруда айтпадыңызбы, жанагы бизнеске дагы кыял керек депчи. Ошол бизнес ишкерликти дагы мен ойлойм да, ырахат алып, аны ишкерликти мындай акча табуунун куралы эмес, мындай искусство катары көрсө, искусство, жаратмандык катары жасаса ишкерликти. Ошол адам ошону менен баары табат да. Анан эжеке дагы бир нерсе айткым келип атат. Баягы азыркы робот жөнүндө айтып өттүңүз. Адамдар бири-бири менен сүйлөшүүгө убакыт таба албай атат. Анан сизди баягы соц сеттерден көрүп калабыз, жакшы саналаштарыңыз бар. Кээде чайлашып отуруп каласыздар, анан суктанабыз. Кимдир бирөөлөрдүн көз карашында бул жөнөкөй сезилиши мүмкүн да. Анан айтсаңыз, ушул китеп окуган адам менен китеп окубаган мындай бир механикалык ой жүгүткөн адамдар менен баарлашуунун ортосунда канчалык айырма бар? Кандай сезесиз өзүңүздү? Мындай дароо эле сезилет эми баягы китепке жакын эмес адам менен. Ошондогу бир таасирлерди уккум келип атат да. Ошол кызыксыз мага. Ал адам ишкерби, же болбосо ушундай чоң кызматта мен үчүн кызыксыз да, алар менен сүйлөшүш, же болбосо алардын психологиясы, алардын баягы адамдарга көз карашы, же болбосо жашоого, турмушка көз карашы мага мындай өндө учурайт, кызыксыз. Бирок мен өзүм жазуучу катары мен түрлүү адамдар менен баарлашканды жакшы көрөм да. Эми баягы турмушту иликтеш керек да, турмушту таанып билишиң керек,
турмушта канчалык көп таанып билсең, ошончолук чыгармаларыңда көп мындай баягы көп кармандарды келтире аласың. Ар тараптуу мисалы мени көп сындашат да, сен дейт стерва аялдар жөнүндө жаза албайсың дейт. Эми ошондой жазыш үчүн мисалы же ошонун баягы шкурасында дейби, ошонун терисинде болушуң керек. Андай боло албасаң баягындай реальный чыкпай калса керек деп ойлойм да. Эжеке, мына биз дээрлик 1 саатка чукул мындай жан дүйнө баарлашууну өткөрүп атабыз. Сизден аябай көп нерсе сурап, көп сүйлөткүм келген, бирок убакыт дагы соңуна чыгып барат. Мен ойлоп атам, мына алдыбызда турган бир топ китеп, дагы бул жерде жок китептериңиз да бар. Анан сиз поэзияда дагы, прозада дагы бирдей калем шилтеп жүрөсүз, публистиканы дагы таштаган жоксуз. Мына ошолор биздин кичинекей баарлашуубуздагы сиздин китепке төккөн жан дүйнөңүз бир аз болсо дагы көрүндү деп ойлойм. Анан сиз ушул артыңыздан келаткан муунга, жаштарга, ушул биз китеп деп эле какшап атабыз, ошолорго баягы көп китеп окуган китеп сүйүүчү катары кандай китептерди тандап окугула деп кеңеш берет элеңиз? Мен чындыгында биз балалык чакта мындай көп айылда, кичинекей айылда китеп өтө кеңир болгон эмес да, колубузга тийгенде окуй бергенбиз. Экинчиден баягы ошол мезгилде 60-жылдары билимдүү баягы кыргыз тил адабиятынан берген билимдүү мугалимдер дээрлик жок болгон экен да, бизге багыт алган эмеспиз да колубузга тийгенде. Анан кийин филологияга келгенде мен анан ошондо классика деген экен, ал тургай Алык Осмоновдун классика экенин билбеп, мен классик деген сөздү укпапмын дегендей, ошондо анан кийин тандап окуй баштаганбыз да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, теге кичинекей кезиңерде эми теге кичирээк кезде жомоктор менен, анан балдар жөнүндө жазылган жакшы китептер бар, ошолорду окусаңар, кийинчерээк классиканы окуш керек да. Азыр аябай эле көп эле мына интернет желесинде баягындай баяндар көбөйүп кетпедиби? Баяндар эми аны окуп көрсөң, баягы вульгарный баягындай баяндарда эми классикалык чыгарма, мисалы Нобель сыйлыгын алган, же ошондой бир чоң абройлуу сыйлыктар алган чыгармалар, булар жакшы чыгарма деп ойлойм да. Булар жалпы адамзаттык баалуулуктарды, адамды таанып билүүчүлүк, ушундай бир сөзү, көркөм сөз, ошо бардык жактан ошо мыкты чыгармалар да. Анан ал турган мен фильмдерди да айтам да, балдардын кичине кезинде эле айтчылам, Оскар алган фильмдерди көргүлө депчи. Анан кийин ошондой бир тандап туруп окуш керек да. Эми классиканын баарын окуй бергиле. Классика деген кандай жанрда жазылбасын, кандай темада жазылбасын, адамга айта турган нерсе көп да, ал жерде ала турган ой көп, акыл көп, адамды таануучулук көп дегендей. Мына ошол китепти тандап окугула. Анан азыр бизде чындыгында интернет табитти бузду. Баягы чыныгы чыгарма, жакшы чыгарма, анан жөнөкөй эле баягында баяндар, жеңил желпи жазылган, ошону ажырата албай баратат да окурмандар. Анан ошол классикага көбүрөөк ыгы алса, анан өзү эле ажыратып калат. Кандай чыгарма жакшы, кандай чыгарма жаман, эмне кайсы чыгармадан кандай байлык алса болот, ошону өзү ажыратып калат. Рахмат эжеке, бүгүн келип жан дүйнөңүз менен берилип маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн жалпы сиздин калемиңиздеги жаралган чыгармалардын ичиндеги анча-мынча каармандар, тематика боюнча, анан жалпы ушул окурмандык, китеп тууралуу сөз кылдык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, публицист Зина Кампасаңова менен жан дүйнөсү чыгармачылык тууралуу маек кылдык. Эмдиги көрсөтүүгө чейин жолукканыңызча аман болуңуздар. Программанын өнөктөшү Нургелди Курулуш компаниясы.